Жума күнү бир гусул алып коюң. Эртерээк келиңиз, узагырактан келиңиз. Соопту угуп алыңыз. Жөнөкөй күндөрү мечитке келсеңиз бир сооп болуп атты эле. Эми жума күнгө пайгамбарыбыз айткан, ким жума күнү гусул алып эртерээк келсе, имамга жакыныраак отуруп, бекер сөз иш менен алек болбосо телефон чукулап отуруп, зикир, дуа, намаз, Кур'ан менен алек болуп, ошого эмне берилет дебейсизби? Ар бир кадамына 1 жыл орозо тутту деген сооп берилет. Ар бир кадамга. Канча кадамга? Келгенин эмес, ар бир шакка 1 жыл орозо тутту. Плюс 1 жыл түнү бою намаз окуп чыкты деген кошо жазылат. Ар бир кадамга, 100 кадамга 100 жыл орозо тутту, 100 жыл түнү бою намаз окуп чыкты деген. 1000 кадамга и дальше считай. Канча боло турган болсо. Бул риваятты сахаба Аус ибн Аус деген сахаба айткан. Ким деген? Аус деген сахаба. Бул риваят Абу Дауд шариф китепте бар. Курандан кийинки сахих, сихах ситта деп коебуз, 6 сахих китеп деп. Мына ошол китептин бири Сунан Абу Дауд дейт. Ошо китептегин. Мына караңызчы туугандар. Биз путубуз кадам кайга таштап атат? Колубуз кайда кетип атат? Көзүбүз кайда кетип атат? Өзүбүз кайда кетип атабыз? Мынакей хадисти угуп алдык. Термизи шарифтен хадис экен. Сизден сураса адамдардын эң жакшысы ким деп айтып кое бериң, коркпой. Пайгамбарыбыз айткан, адамдардын эң жакшысы көп жашаган, жакшы амал кылган. Бүттү. Адамдардын эң жаманы ким деп сизден сураса, айтып кое бериң, коркпой. Бу жерде улутты айткан жок, уруун айткан жок, өңүн айткан жок, кембагалдыкты айткан жок, куниктигин айткан жок. Не деди? Көп жашаган, амалдарды жаман кылган. Жаман амал кылган. Ошо будан тыянак чыгарсак болот туугандар. Көп жашаган да маселе эмес экен да. Көп жашаган, аз жашаган ал маселени чечпейт экен да. Жакшы амал кылдыбы же жаман амал кылып жашады? Кандай? Мына маселе экен. Ошон үчүн айтылат, аз жашасаң деле саз жаша дейт. Az жашасаң деле саз жаша.